салам достор жана мекендештери. Бүгүн мен кызыктуу жерге келдим деп айтсам болот. Биздин шаарда тилекке каршы кыргыз айымдар же болбосо кыргыз кыздар жок. Бирок бул жакта орусча сүйлөгөн мурдакы СНГ жактагы кыздар, айымдар көп келишет. Иштегени келгендер, анан этнический корейстер дагы бул жака виза жеңил болгондуктан бул шаарда көп жашашат. Анан бул жактагы айымдар, кыздар кичинекей балдарга, орусча сүйлөгөн кичинекей балдарга кичинекей оюнзок жомокторду даярдап, баарыбызды чакырып бириктирген кыздар бар экен. Ошол жерге бизди да чакырып, биз да келдик. Анда месе мен менен чогуу болуп, чогуу көрсөңүздөр болот. Болбосо биздин шаардын кичинекей паркы. Бул паркта мынакей ар түркүн өлкөнүн, СНГ өлкөсүнүн балдары, кыздары бул жерде ийриктей баарын даярдашып, анан Курчак театрындагы даярдашып, кыздарга дагы рахмат деп жакшы майрамдап кетели. Какой у тебя листик? Негизи биздин шаарыбыз Мукпо деген шаар болот. Анын чеке жагында кеме салган завод бар. Ошол жакта көбүнчөсүн орусча сүйлөгөндөр, анан биз жактан келген адамдар, элдер көп жашашат. Бирок Кыргызстандан иштеп келгендер аябай аз. Көбүнчөсүн этникалык корейстер көп келип үй бүлөлөр менен жашашат. Мынакей бүгүнкү чогулган уюштурмада Россиядан келген кыздар, анан этникалык корейстер, кореянкалардын балдары, кыздары менен ойноп аткан кездери. Мынакей көңүлдүү жакшы өтүп аткан кези. Хорошо. А животные как готовятся? Пойдемте к нашим животным. Пойдемте посмотрим к нашим животным. Пойдемте. А то мы их оставили, они там сидят и ждут нас. Сейчас мы разберемся, что нас Давайте выпутаем медвежонка. Они выпутали медвежонка из сети и долго-долго трясли сеть в лесу. Помогите, ребята, нам потрясти сеть, чтобы выпустить осень снова в лес. А зачем? Будем осень ловить. Здорово! Белка! Что? Иди поближе. Мы тебе скажем. Осень! А зачем она нам нужна? Ее в чулан спрячем. Так, Оля идет. Так. Ну вот эту оранжевую. Мындай Курчак оюнчуктарын алып келип алып, Курчак театрын көргөзүштү. Андан тышкары ар ким өздөрү тамак алып келип алып, анан тамак ичип, пикник кылып убакытты өткөрөбүз. Мынакей ушинтип оюндун биринчи бөлүмү бүтүп, балдарды тамактандырууга отургузушту. Бул жака өзүбүз жасап келген тамактар, сатып келген тамактарды коюп, балдар тамактанып аткан кездери. Андан кийин экинчи бөлүктө биз эле ойногон, мурда бала жактагы резинка кыздар ойногон, анан балдар ойногон жушан оюнун даярдаптыр. Андан тышкары балдарга кубалашмак, жашынбак оюндарды даярдаптыр. Өзүңүздөр байкасаңыздар, бул жакта кыздар кээ бирлер бири-бири менен таанышып атат. Мен деле бул жакта тааныган кыздарым бар, тааныбаган кыздарым бар. Бирок муну чогулткан кыздарга чоң ыраазы болдум. Бул жакта оюнчукту да карасаңар, баарын өз колдору менен жасаптыр. Сатып алган оюнчуктар жок. Кебес менен, жүн менен жасалган курчактар экен. Мынакей балдарды кубалашмак кылып ойнотуп, жашынбак кылып ойноттуруп атышат.
экинчи бөлүктүн да аягына чыгып келатабыз. Мен болсо сиздер менен коштошпойм. Биздин шаардын чекесинде азыр фестиваль болуп атат. Ошол жакка барабыз. Ошол жактан көрүшкөнчө. Мынакей достор, биз жанагы оюн зооктон чыгып, бул жакта башка биздин шаардын башка четинде мындай фестиваль өтүп атыптыр. Азыр фестивалга келип, ар кандай сүрөткө түшкөн зоналар бар экен. Бул жакта балдар сүрөткө түшүп аткан кези. Мынакей сиздерге Кореядан атмосфера. Бизи Кореяда 6-азар күндөрү мындай көргөзмөлөр, анан фестивалдар көп өткөрүлүп турат. Мунун көргөзмөнүн эң пайдалуу жери элдер өзүнүн колго жасалган оокаттарын сатканга мүмкүнчүлүгү бар. Анан элге жарнама катары таанылганга мүмкүнчүлүк бар үчүн жакшы. Ал эми бизге окшогон элдерге келип убакыт өткөрүп, бир кандайдыр бир 6-базар күнгө жакшы убакыт өткөргөнгө мүмкүнчүлүк деп айтсам болот. Мынакей ар кандай оокаттарды өздөрүнүн көргөзмөлөрүн көргөзүп турган кездери. Азыр жаңы эле мынакей фестивалдын башталышына даярдалып аткан кездер. Элдер фестиваль 6-да башталат, азыр болсо 5:30 болуп даярданып аткан кези. Кореянын бардык жери жакшы, бирок кээде мындай киши көп жерде машина кирип келгендери ыңгайсыздыкты жаралтат. Фестивалдын уюштуруучулары мэрия жактан мындай телефондоруңар өчүп калса, телефондорду неметип зарядтап алчу жер, андан тышкары өзүңөрдүн оокаттарыңарды сактап, тынчыраак келип, бул жакка балаңар болсо, балаңарды эмизип, оокаттарыңарды коюп кеткенге мүмкүнчүлүк түзүп коюптур. Мынакей бул жерге телефонуңарды зарядкага таштасак, мындай зарядтап, жаап, ачкычын алып кете бересиңер. Бул жагын жакшы уюштуруп коюптур. Мындай, бунун баары бекер. Кореянын негизги эле адамдын ыңгайчылыгын ойлогон жагы эң жакшы. Бул жерден биз жаңы эле телефонумду зарядтап алып чыктым. Бул жерде ар ким өзүнүн колго жасалган тамак аштарын, колго жасалган буюмдарын сатып аткан жерлер. Мындай модалуу түркүн адамды да көрө аласыздар. Көк чач, розовый бантик. Анын эмнеси менен өзгөчөлөнүп турат, мындай жеп көрүп, остейип көргөнгө дагы тарелкага салып коюшат. Көчөнүн бул башы болсо, бул жак бетте жалаң тамак аштар экен. Ал эми көчөнүн экинчи жагы болсо, колго жасалган кол эмгек буюмдар экен. Азыр сиздерге ал жакты да көргөзө кетем. Бул жакта Кореянын улуттук аспаптары менен көргөзмө болуп атат. Кимдер кааласа келип отуруп көрүп кетсе болот. Бул жакта колго жасалган мынакей көргөзмөлөрдү сатып атат. Ар ким өзүнүн кол эмгегин алып келип алып сатып аткан кездери. Бул болсо биздин шаардын эски району болот. Эски үйлөр, эски имараттар жайгашкан. Бул жак негизи көп каралбай бараткан. Акыркы күндөрү мындай ар кандай уюштурмаларды, туристтик эс алуучу жайларды орноштуруп, элдерди көп келтирип, жаңылантып аткан кездери. Мындай колго өздөрүнүн кол эмгеги менен жасалган баш кийимдер сатылып атат. Бир уштугу
10 миңден экен. Анан биздин акча менен астына жазып койгон. Мындай жакшынакай колго жасалган сумкалар да сатылып атат. Сумкага тагылган мындай кооздуктар дагы көп чыгып калды азыр. Мурда буларды көп көрө берчү эмесмин. Көргөзмөнүн аягына да келип жеттим. Ар бирөөнү токтоп карасаң, ар бири өзүнчө сонун болуп жасалган. Баарын эле сатып алгың келет. Эң негизгиси Кореянын ушул жери жакшы. 6-базар күндөрү кайда барам десең, жакшылап ойлонсоң, барчу жер табылат.